Витграсс будайдын ширеси сахарды кантип түшүрөт, сахарный диабет түшүрүүндө кандай жардам берет? Караңыздар, нормада биздин боорубуздун астында өт менен уйку бези жайгашкан. Ушул уйку бездин эки функциясы бар. Биринчиси тамак сиңирүү функциясы, сол жакшы чыкканда тамак жакшы сиңет. Экинчи функциясы бул гормональный функция. Уйку безден поджелудочный железадан инсулин деген гормон бөлүнүп чыгат. Инсулин эмне кылат? Инсулин нормада сахарды регулировка кылып, сахар деңгээли көтөрүлүп кетпеш үчүн мындай норма баланска келтирип турат. Бирок бизде жакшы образ туура эмес болгондуктан, бизде ашча салмак бар, бизде ошол эле вредный привычкалар бар, кыймыл аракет аз, көп мучной сахарный продукталар көп жейбиз. Ошондон улам бол инсулин жакшы иштебей калат. Иштебей калганда сахардын деңгээли канда көтөрүлүп кетет. Эми Витграсс кандай тиешеси бар? Витграсс ушундай табигый антиоксидант жакшы сапаты бар. Бул жалпы кан айлантууну жакшыртып, мондо железистый органдарга жакшы таасир этет. Именно уйку безди ала турган болсок, поджелудочный железанын бета клеткаларын активация кылып, биздеги ушул родной качественный инсулинди бөлүп чыгышына жардам берет. А инсулин анан кийин эмне кылат? Ал сахарды клеткага киргизип, клетканын ичине күйгүзө баштайт. Сахар клетканын ичине кирип күйүп баштаганда ал бизге энергия берет. Ошондон кийин сахардын деңгээли биздин канда түшөт. Ушул биринчи механизм. Инсулин жакшы качественно чыгып эле турса, биздин сахар регулировка болуп, организм өз-өзүнө регулировка кылып алат. Витграсс ошого жардамчы болот. Жана Витграсстын экинчи механизми сахарды кандай түшүрөт деп айтсаңыздар, Витграсстын курамында бул химический структурасы жалаң магнийден турат. Бул магний. А магний деген ал сыгылган сосудтарды тереңдетип, кеңейтип, жалпы кан айлантууну жакшыртат. Эгерде бизде бүт органдарыбызга кан айлануу жакшы барып турса, ал деген ошол эле сахар биздин клеткаларга жакшы качественно кирип, сахар күйүп, бизге энергия берип турат. Ошондон улам Витграсс бир эле сахарды түшүрбөй, ошол жалпы энергия берип, бизге кислород берип, сахардын деңгээлин түшүрөт. Бул экинчи механизм магний болгон үчүн. Биринчи механизм инсулинди иштетет. Жана үчүнчү механизмди айтып кетейин. Витграсс сахарды кантип түшүрөт? Бул жерге батпай калды. Витграсс мына сахарный диабетиктер жакшы түшүнөт. Метформин ичип жаткан болсоңуз, бул метформин сыяктуу иштейт. Ал деген бизде тонкий толстый кишечник бар. Биз күнүн рационго белок, жир, углевод жейбиз. Витграсс эмне кылат? Бул именно ошол углевод, сахарный продукцияларды тонкий толстый кишечникте биздин денебизге сиңирбей блокировка кылып, бул жактан чыгарып салат. Бул үчүнчү механизм. Ошондон улам сахардын деңгээлин түшүрөт, инсулинди жакшы качественный чыгарып, клеткага киргизип, сахар деңгээлин да түшүрөт. Анан үчүнчү механизм ошол тонкий толстый кишечникте сахарды блокировка кылып турат. Биз бир эле продукция менен ушундай көп көйгөйлөргө таасир этип, сахар деңгээлин турукташтырып турсак болот. Мен сиздерге атайын мындай меню, даяр схема лечения түзүп койдум Витграсс менен. Эгерде регулярно ичип турсаңыз, ушул сахарный диабетти сизге кыйла жашооңузга жардамчы болуп, ушул организмди табигый жолдор менен поддержка кылып турсаңыз болот.